Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Барыңыздарга жума майрек болсун демекчимин. Бүгүн 5-чи күн. Кудай буйрса, саат азыр 1 сааттан кийин мечитке барабыз. Анан карындашым келип кетти, азыр жаңы жумушка келип кетти. Бизге Алсун деген кафе ачылган, билесиздер да. Мыякта мына адрес турат. Адресин дагы жазып алсаңыздар болот. Анан мондай меню чыгарышыптыр да. Абдан кызык меню экен. WhatsApp номери кааласаңыздар чалып такташып алсаңыздар болот. 929 544 2291 дейт. Менюсу мындай экен. Monday деп турат да. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday деп турат. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Суббота, воскресенье иштешпейт. Анан Monday'де понедельник күнү бериле турган тамактын баасы $12.99, почти 13-кө жакын экен. Мыякта болсо биф суп дейт да. Бул уйдун этинен жасалган суп болот экен, манты болот экен, анан салат болот экен, компот, нан болот экен да. Ошолордун баары биригип $12.99 болот экен. Экинчи күнү болсо деген суптар өзгөрүп турат экен. Анан мыякта дагы тамактар өзгөрүп, компот, наны, анан мыякта чикен суп дейт, тооктун этинен үчүнчү күнү тооктун этинен болот экен. Суп оромо дейт. Оромо берет экен, салаттын түрү, компот, нан. Анан 4-чү күнү мампар суп дейт. Плов болот экен, экинчи тамагы. Анан салат болот экен, компот, нан кирет экен. Анан акыркы 5-чү күнү дагы суптун түрлөрү, анан chicken with mashed potato дейт. Баягы тооктун эти, эзилген картошка менен, анан салат. Ушундай экен да менюсу. Алсун кафеси. Анан мага да алып келип бериптир. Алмаз байке, остип көрүңүз дейт. Мыякта болсо эме экен, азыр ачып көрсөк деле болот го дейм, Так, ачып көргөндө мондай экен да. Бул картошка, эзилген картошка, тооктун буту, мыякта болсо нан экен, мыякта болсо салат, анан мыякта болсо суп. Анан компот бүгүн даяр болбой калды дейт. Эмгиден баштап ар дайым компот болот дейт. Өзүбүз жасалган компот дейт. Анан мындай эме экен да, сок алып келип берди да. Ушул $12.99 экен. Ошон үчүн эгерде биз жакта болуп калсаңыздар, обедте тамак ичем десеңер, Алсун кафеси, мына WhatsApp номерин сиздерге көрсөттүм. Келип, дүйшөмбүдөн Friday кандай болуп калат, ушуну жатташ керек экен. Кечирип коюңуздар, жаттабасамбы. Ошондой чакан реклама болуп калды. Бүгүнкү тамак ушундай. Эртеңки тамак башка болот. Бүрсү күнкү тамак башка болот дегендей, ана өзгөрүп турат экен. Бүгүн тоок жеткенбиз, картошка менен, нан жеткенбиз, салат жеткенбиз, суп жеткенбиз, соус жеткенбиз. Ошол $12.99 болот экен, достор. Анан достор, дагы өзүмдүн рекламамды айтып коеюн. Реклама деп койгом да. Бизде азыр компанияда 7 тракт сатабыз, кудай буйрса. Баары жолдо, мен чакыртсам болот, өзүңүздөр көрүңүздөр. Бир эле тракт 20-жылкы, анан 21-жылкы, анан 22, анан 23-жылкы фретлайндилер. Азыр мага деген бухгалтерия тактап берип атат. Мен азыр жазып койгом бухгалтерияга. Могул 2 тракттын баасы чечилген. 21-жылкы фретлайндердики менен 22-жылкы Volvo'нуку. Баасы 60 000, 20 000 бересиңер, 40 000 акырындан төлөй бересиңер. Майлыжы 560 000. Бул фретлайндер болсо 2021-жылкы баасы 50 000, 20 000 бересиңер, 30 000 да акырын төлөй бересиңер. Майлыжы 520 000. Азыр бухгалтерия буларды тактап берет. Мага чалсаңыздар болот. Менин телефонду билесиңер, 917 544 42 54. Анан мо 7 тракттын бааларын айтабыз, майлыждарын айтабыз. Биздин компанияга келип, биз буларды эмнеге сатып атабыз, достор, билесиздерби? Баягы балдарга жеңил болсун деп шап ачалы деп атпадык беле? Шап бүт баары даяр. Жакшы механик таба албай изденип. Биз эмнеге көп эле механик келип атат, бирок эмени билбей атышат, достор. Компьютерный диагностиканычы болбойт. Главный механик деген компьютерный диагностиканы билбесе уят эле болуп калабыз да. Ошон үчүн компьютерный диагностиканы билген жакшы жигиттерди таап атабыз. Кудай буйрса ошо воскресенье күнү, демалыш күнү барып 12-де көрөбүз, баардыгын ченейбиз. Компрессор каяка туруш керек, тулдар каяка туруш керек, канча каяка мындай майды каяка туруш керек, эмне май алабыз, кандай кылабыз деп баардыгын ченеп
жазып туруп кудай буюрса эмдиги жумада баштайбыз ошого. Ушул трактарды даун пейментин алып калып атпайсызбы? Даун пейментин, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 трак өтүлсө, 20 миңден алып туруп калган балдар четинен төлөй берсе, 7, 14 миң, эме 140 миң. 140 миңдин дагы калгандарын бар 100 миңин кетирсек, эмеге, шапка. 40 миңин дагы компас деген жерден трак алып атпайсызбы? Ар бир тракты чыгарыш үчүн 8 миң доллардан кетип атат. Ата балдар абдан көп достор. Абдан көп. Сатыла турган трактор деп туруп, трактын номери, бүт баарын жазып, бүт баарын көрсөтүп койдук. Кудай буюрса, ушулар өтүп кетсе дагы бизге жардам болот. Биздин компаниядагы балдарга дагы жардам болот. Биздин компанияга кошулам деген балдарга жардам болот. Биздин компанияда иштеп аткан балдар сатып алса, аларга да бизден жардам болот. Толук акчаңар жок болсо дагы четинен төлөсөңөр болот достор. Ошондой чакан маалымат. Жумаңыздар дагы бир жолу майрек болсун. Биз да азыр шашпай жума намазга барып, намазыбызды окуп келели. 5 мал намазга бекем болуңуздар достор. Алла таалам сиздерди ар дайым колдоп жүрсүн. Алсун кафеси ушундай тамактарды, таттуу тамактарды заказ кылып, келип колдойлу, Алсу эмесин, кафесин. Кийинки эфирден жолукча сак саламатта калыңыздар достор.